Өзгөчө кырдаалар министри Замирбек Аскаров өлкөнүн түштүк аймагында иш сапарынын жүрүшүндө Жалал Абад областындагы Аксы районунун Кош Төбө айыл аймагындагы сегмент айылында сай жээгин бекемдөө иштерин жеринен көрүп чыгып, кошумча жээк бекемдөө маселесин талкууланды. Кош Төбө айыл аймагынын Семет айылында жаз жай айларында нөшөрлөгөн жаан-чачындын кесепетинен Мундуз сай сел өтүүчү жайынын оң жээгине жакын жайгашкан турак үйлөргө, короо жайларга, айыл чарба жерлерине сел каптоо кооптулугу жаралган. Министр Баткен областындагы иш сапарында Лейлек районунун Тогуз булак айыл аймагынын Кара булак айылында 2 май күнү катталган сел кирген турак үйлөрдүн жашоочулары менен жолугушту. Андан соң Исфана шаарындагы сел кирген турак үйлөрдү жеринен көрүп, пост ГАИ участкасындагы сел жээгин механикалык тазалоо тапшырмасын берди. Ошондой эле Чийген айылындагы Шор булак сайындагы сел агып кеткен тосмону калыбына келтирүү маселесин жеринен көрүп чыкты. Ушул эле аймактагы Самат айылындагы Исфана сай каналынын оң жээгиндеги селдин кесепетинен жуулуп кеткен сел тосмонун бүгүнкү абалы менен таанышты. Биз өзгөчө кырдаалар министрлиги оперативдик түрдө өзүбүздүн кызматтарыбызды, техникаларыбызды ошол Исфана шаарына жана ошондой эле ошол жерде 4 айлык өкмөткө зыян келтирилген объекттерге, сайдын боорлоруна таштадык. Бүгүн ошол биздин механизмдер, биздин кызматкерлерибиз кандай жумуштарды алып барып атат. Ошондой эле мындан кийин дагы ошол нерселерди кайталамаш үчүн эмне жумуштарды аткарышыбыз керек. Мыйзамсыз жумуштар кандай болуп атат? Буга чейин ошол жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары тарабынан мыйзамсыз жерлер берилип кеткен ошол сайдын нугуна. Ошолордун кесепетинен баягы биздин жарандарыбыздын үйлөрүнө, куруп алган үйлөрүнө селдер кирип, бир топ залакасын тийгизген да. Коронавирус жуктурган медицина кызматкерлеринин 78% айыкты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Бүгүн 13-майга карата өлкөдө медицина кызматкерлеринин арасында коронавирус жуктуруп алгандар катталган эмес. Ошол эле учурда 3 медицина кызматкери коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Кыргызстанда жалпы 241 медицина кызматкери коронавирус жуктурган. Анын ичинен 189 кызматкер айыгып, ооруканадан чыгарылган. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 13-майга карата коронавирус жуктурган 7 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 1044 түзөт. Алардын ичинен 726 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 12 адам каза болду. 13-май 20-жылдыкына карата бир сутка ичинде 17 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 10, Нарын областынан 1, Баткен областынан 4, Жалал Абад областынан 2 бейтап лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө үйүнө чыгарылды. Жалпысы 726 бейтап айыгып, ооруканадан бүгүнкү күндө үйүнө кетип, жалпы ошол табылган учурлардын дээрлик 70% бүгүнкү күндө айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Коронавирус темасын улай Россиянын президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков коронавирус жугузуп алды. Бул тууралуу кабарды ал ТАСС маалымат агенттигине ырастады. Өткөн айдын аягында Россиянын премьер-министри Михаил Мишустинге да коронавирус жукканы белгилүү болгон. Өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткаруу биринчи вице-премьер-министр Андрей Белоусовго жүктөлгөн. Россияда соңку бир күндүн ичинде COVID-19 жуккан дагы 10.899 адам аныкталды. Орусияда чалдыккандардын саны 232 миңден ашты жана мындай көрсөткүч менен Россия АКШдан кийинки эле экинчи өлкө болуп калды. Акыркы бир күн ичинде бул өлкөдө сөз болуп жаткан илдеттен 107 адам каза болду. Жалпысынан 43,5 миңдей киши айыкты. Президент Владимир Путин 11-майда Россияда жалпы иш эмес күндөрдүн мөөнөтү мындан ары узарбай турганын айткан жана карантин чараларын жумшартууга байланыштуу ар бир аймактын бийлиги өз алдынча чечим кабыл алаарын билдирген. Бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Бишкек шаарынын вице-мэри Азиз Алымкулов учурда коронавирустун жайылуу тобокелдиги бар экенин айтып, жарандарды себепсиз үйдөн чыкпоого чакырды. Жумушка барган, медициналык жардамга кайрылган, кызмат алууга, азык-түлүккө барган учурлардан башкасында жарандарды үйүнөн чыкпоосун сунуштайбыз. Коомдук жайларда болгондо жеке коргонуу каражаттарын колдонуусун суранабыз. Жарандык жоопкерчиликке жана учурдагы кырдаалга сабырдуулук менен мамиле кылууга чакырабыз. Вирустун белгилери пайда болгон учурда 112 же 1850 номерлерине кайрылууну суранабыз. Шаарда 20 көчмө бригада иштеп жатат. Алар сиздердин чакырууңуздар менен барып, коронавирустун белгилери болгон учурда сиздерден анализ алат, деди ал. Өкмөттүн бул чечимине ылайык менчигинин түрүнө карабастан бардык жеке жана юридикалык жактар бул эрежелерди так аткарууга милдеттүү.
райондук администрациялар, мамлекеттик санитардык эпидемиологдук көзөмөлдөө борбору жана ички иштер башкы башкармалары менен биргелешип жогоруда аталган эрежелердин уюмдар тарабынан сакталынышын текшерүү боюнча рейдтик иш чараларды жүргүзүп жатат мэрия азыркы учурда. Бул иш чараларды жүргүзүш үчүн бизде 20 мобилдик группа түзүлгөн. 1 litrden 25 litrege çayın var. Mesela hazır 14, 10, 7, 5, 1 kilogram, 3 kilogram bardığı var hazır. Ош областындагы курулуш материалдарын шпаклевка, кафель, травентин, грунтовка жана лак өндүрүүчү ишкана өзүнүн ишин кайрадан жандандырды. Өндүрүштү 1992 жылдан бери иштетип келген жеке ишкерлер курулуш материалдарынын негизги сырьёсун Кызыл Кыядан алып келишет. Siriyada Kazakistan'dan alamız, bunu mellerini Özbekistan'dan alamız. Bardığı yerden toptalat değil mi? Özümüzden kraskanın siriyosu yok. Şpakilovkanikini Kızıl Kıyadan alabız, taşlardı. Şunday. Өндүрүш керектүү материалдарды сырттан да алып келип иштетет. Гипстин ташы Кызыл Кыядан, жарым Аравандан, Өзбекстандан лак, краска Россиядан алынып келинет. Ушул күнгө 20га жакын товар өндүрүлөт. Күнүнө 450-500 кап шпаклевка чыгат. Түрүдөн, мисалы, түрү бар да, Родбун дегени бар, Артвик гипс дегени бар, кафельный клей дегени бар. Шпаклевканын өзүнүн канча түрүн чыгарасыңар? Шпаклевканы түрүнө 10 кылымын чыгарабыз. Ишкана 2019 жылга чейин өндүргөн курулуш материалдарынын негизинен ички базарда сатып келсе, 2019 жылдан тарта кошуна Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөсүнө экспорттой баштаган. Карантиндик чаралар аягына чыкса, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү менен жаңы рынокторго чыгууну пландап жатышат. Кара Суу райондогу сүттү кайра иштетүүчү өндүрүш ишканасы. Мында жалпысынан сүт азыктарынын 10дон ашык түрүн жана жылдын ысык мезгилдеринде квас өндүрүлөт. Өндүрүлгөн азыктардын сырьёсу катары пайдаланылган сүт жергиликтүү фермерлерден алынып, заманбап технологиялар менен кайра иштетилип чыгат. Алдыда жаңы азыкты өндүрүүнү пландап турушат. Azırki mezgilde işhananı çoğu için yılda ahırga çeyin sır iştep çıkarsa oylap jatabız. O çünkü жаңыздан kurganbız, haberuna süleç jatabız. Ama koronavirüske baynaştı ki bizi biznesteki plan işler işe aşığa kaldı. Birok tez arada Kuday bize tinçlik amandı bolsa, oşularda ellerde içmene kamsızdap, oşunday жаңы produksiyalar çıkarıp Kırgızistan'da bücretini tolduruşa hareket kılabız. Өндүрүштүн кубаттуулугу күнүнө 30-35 тонна. Аталган ишканада жалпысынан 70 адам жумуш менен камсыз болгон. Ишкана ички рыноктон сырткары Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнө да продукцияларын сатыкка чыгарат. Молочный токтоп калганда кваска алып келет. Бар специалист бизде. Өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев Кара Суу районундагы өндүрүш ишканаларынын абалы менен жакындан таанышып чыкты. Кайрадан ишин жандандырып баштаган өндүрүш ишканалары карантиндик режимди сактап иштөөлөрү зарылдыгы эскертилди. Ишкерлерди колдоо багытында өкмөт тарабынан 40 миллиард сом өлчөмүндөгү акча каражаты бөлүнө тургандыгын айткан өкмөттүн Ош областындагы өкүлү жергиликтүү жеке ишкерлерге жеңилдетилген кредиттер, аз өлчөмдөгү ссудалар бериле тургандыгын айтты. Жалпы жарандарыбызды колдоо боюнча атайын сунуштар келип атат. Азыр жогорку кеңеште аны бекитишкенден кийин өкмөт 40 миллиард сомго чейин азыр жардам беребиз деп атат. Ал льготный кредиттер болот ал жерде, кээ бирөөнө мындай кичинекей суммадагы ссудалар болот. Баягы ишкерликти кандай түрү болсо да колдогонго жардам беребиз. Айрыкча ошол импортозамещение багытындагыларды баягы импорттон келип биз кичине аз кыйналып калган учурлар да болду да, жарандарыбыз, өзүбүздүн жана мамлекеттик кызматтар кээ бир продукциялар жок болуп калат. Ошол эле менен масканы биз айтып келсек, медицина тармагында жанагы чыгара турган продукцияларды азыр ошол багытта да колдойбуз деп атат. Ош областындагы өндүрүштүк ишканалар толук кандуу иштеп башташты. Көпчүлүк ишканалар карантиндик чаралар аягына чыкса, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү менен жаңы рынокторго чыгууну көздөшүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. COVID-19 дарты бүт дүйнөгө дүрбөлөң салып жаткан маалда чет өлкөлөргө иштейм деп кеткен мигранттардан ишсиз калгандар көп. Түркиянын Анталия шаарындагы кыргыз эли коому аларга кол сунуп, жалпысынан кыйын абалда калган 380 үй бүлөгө жардам көрсөттү. Азык-түлүктөрдү таратышты. Дары-дармектерди жана акчалай да колдоруна тапшырышты. Урматтуу мекендештер, Анталиядагы кыргыз эл коомуна келип нуждасы эткендер продукту келип алып кетсеңер болот. Бир кишиге мончадан продукту берип таратып атабыз. Кыргыз эл коому кайрылсаңыздар болот. Бул шарттарда муктаж болгон кыргыз жарандарын ойлогон кыргыз эли коому демилгени өздөрү баштаган. Мүмкүнчүлүктөрүнүн жетишинче бир катар Түркия уюмдары
коомдору, колунда бар достору, иш адамдары менен бирдикте муктаж болгондорго колдоо көрсөтүштү. Мындан сырткары Анталия мэриясынын да жардамдарын жеткирүүгө көпүрө болушту. Муратбашар райондук акимияты Истамбулдагы Достук жана Маданият коомунун жардамын да керек болгондорго жеткиришти. Жакында 9 май жеңиш майрамынын жана ыйык Рамазан айынын урматына кыргыз эли коому атайын иш-чара уюштурушуп, кандай күн болсо дагы ынтымакта, биримдикте экенин далилдешти. Zafer Bayramınızın 75. yılını Жеңиш байрамыңыздын 75 жылдыгы менен куттуктайм. Коронавирус күндөрүндө жардамыбызды өз колдоруна берүүгө аракет кылдык. Рамазан айында да ифтар, ооз ачуу тамагында жолугуу мүмкүнчүлүгүн таптык. Анталиядан Кыргызстанга салам. görevlerimizi yerine getirdikten sonra Бул кечеде кыргыз мекендештер ыр окуп, кийинки пландары тууралуу сүйлөшүштү. Өз ойлорун айткандар Орто Азия өлкөлөрү тең мурдатан эле бир тууган, тарыхы бир, руху бир экендигин билдиришти. Sizlerin burada sıkıntılı günlerinizi biliyoruz. Сиздердин кыйын күндөрүңүздөрдү билебиз. Зор күндөрүңүздөрдө ар дайым жаныңыздардабыз. Сиздер күчтүү болуңуздар. Күчтүү болгондон кийин да бири-бириңиздерди жамандабаңыздар. Айта турган сөздөрүңүздөрдү жүзүңөргө сүйлөңүздөр. Кыргыздар тууганбыз сиздер менен. Бул туугандыгыбызды сүрдүрөлү. Аялдарга аялдан айтсам термени, аялдар жылдыз жердеги, үйүңдө энең болбосо бакыттын кыйын келмеги. Эргиткен жанды күлкүсү, энелер жашоо түркүгү, айткылачыны замандаш, аялсыз жашоо мүмкүнбү? Кыргыз эли коомунун жетекчиси Бүлент Арастын айтымында Анталияда ар кандай шарттар менен калып калган жана ишсиз калган жарандар кароосуз калбайт. Ошондой эле ар түрдүү колдоолор көрсөтүлүп турарын билдирди. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия шаары.